Юстиция министрлиги 7 маалыматтык тутумдун 4-өн ишке киргизди. Алар юридикалык жактарды онлайн каттоо, электрондук нотариат, пробация жана бирдиктүү портал. Электрондук түргө өткөн бул кызматтардын иши үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Бул аракеттерди ишке ашырууга эл аралык уюм каржылык көмөк көрсөтүп, дизелдик генератор жана сервер менен камсыз кылышты. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында бир нече алгылыктуу иштерди аткарганга жетишти. Бул алардын арасында ошол эле юридикалык жактарды онлайн каттоо маалыматтык тутум ишке киргизилди, электрондук нотариат маалыматтык тутум ишке киргизилди. В рамках дорожной карты Министерством юстиции была разработана информационная система онлайн-регистрации юридических лиц. Учурда юридикалык жактарды онлайн каттоо тутуму сыноо ыргагында иштеп жатат. Юридикалык каттоо үчүн паспорт гана талап кылынат. Бул санариптик технология юридикалык жактарды каттоо жол жоболорун автоматташтырууга мүмкүндүк берет. Ал эми бул бирдиктүү портал жарандык коом менен кайтарым байланышты түздү. Тагыраагы ар бир адам коом талкуу gov.kg дареги аркылуу сунушун, сын пикирин калтырса болот. Бул порталдын артыкчылыктарынын бири болуп, жарандар кайсы бир актылардын долбоорлоруна өзлөрүнүн сунуштарын порталда калтыра алышат, сунуштардын комментарийлерин. Жана бул келип түшкөн комментарийлерге жана сунуштарга долбоорду иштеп чыккан мамлекеттик орган белгиленген мөөнөттө жооп берүүгө тийиш. Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин түзүлгөнүнө 1 жылдан ашып калды. Андан бери жаңы технологияларды колдонуу менен тажрыйбалуу юридикалык жардам көрсөтүү боюнча жигердүү иштерди жүргүзүүнү колго алган. Бүгүнкү күндө ошол автоматташтырылган маалымат системасынын 2 модулу уже иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө биз тест иштерин жүргүзүп атабыз. Ушул буга чейин эгерде биз ошол пробация кардарлары менен кагаз түрүндө, кагаз обороту менен иштеп келаткан болсок, бул албетте санариптештирсек, бул клиенттер үчүн аябай мындай тез чечим кабыл алуу болот. Министрликке санарип технологияларды киргизүү калктын каржылык чыгымдарын кыйла кыскартууга, юридикалык жактарды каттоодо, анын ичинде нотариустардын ишинде коррупциялык тобокелдиктерди жоюуга шарт түзөт. Элиза Нурматова, Перизат Куттубеков, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.